Bizde бесплатно. Наркозға қанша алып отырсыздар? Наркоз тоже бесплатно. 1,5 мың кім алып отыр? Неге бесплатно болса керек? Наркоз 1,5 мың берсе наркозды жақсы саяды екен, 1,5 мың бербесе жақсы саяды. Жоқ, бізде барлығы бесплатно. Завтраktарды Ертең менен разнарядка сізге берсем, завтракта қаяқтан біледі, 7,5-да қанша кишиге дайындап береді? Мынаны обаламыз қарашын. Тазаласа болады да, моюн бардығын шығарып берді. Бұны азыр өрттетіп алып салмасаңар, қышында қардың алдында қалады. Анан жазында қайрат шығады. Bir күндік нәрсе. Әке. Бүт бардығыбыз, малда чоңойған балдарбыз. Мен 266 килограмм ет қанша болады екені, мында көз қолымен айтам, мұнығыл ет 266 килограмм болады. Bir koyunun tuşası 23 kilogram, 24 kilogram, çoğu 25-28'e çıkar. Turab. Sizde münazirde kança 266 kilogram buluş için kança koy buluş gerek? Жоқ та, ет жоқ. Men ошон үчүн айтып отпайм. Мен түшүнүп атам бүт бар. Силердин поставщиктер менен ушинтип иштеп атпайсыңар. Аны менен кагаз жүзүндө сизге башканы алып келип берет, фактически башка келип атат, анан колду коюп берип туруп айдап атпайсыңар. 10 килограмм ет алып келсе, ошонун 5 килограмм кириштейсиңер дагы 5 килограммдан накталай акчага алып келип берет. Мен ошону айтып чырылдап атам. Токтоткула мындан. Болду. Болду, көздү ачалы. Уят, Кудай урат, башкасы эмес, Кудай урат. Мындай нерседенчи. Бирөөнүн ошо оорулуунун этин жегенден көрө жебей эле койгон жакшы. Мен ушуну айтып атам чырылдап. Мен түшүнөм аны. Кайнап чыгып кеткенин, башкасынын баардыгын түшүнөм. Бирок мына жерде чыкпайт. Мен айтам. Азыр эсептейбиз мына сиз о жок эле жок деп атасыз мынакей. Азыр эсептейбиз ушул жерде. Чыкпайт. Чыкпайт. Жөн эле уят. Ошон үчүн айтып атам, ушул жанын карагыла. Биз азыр бүт ооруканаларга барып эскертип айтып атабыз. Карагыла. Мурдагыдай уктай өрө турган заман бүттү. Мурдай 10 кишиден угуп туруңуз. 10 кишиден алдыңыз 1,5 миң сом, 15 миң сом акча түштү. Туурабы? Бөлүнгөн. Эми ошол 15 миң сомду каяка жумшадыңыз? Мага кагазын көрсөтүңүзчү. Биз эми азыр ушу 1,5 миң сом акчаны мыйзам салганыбыз үчүн камаларыңызды билесизби? Сизди азыр эле алып барып камап коерди билесизби? Эгер арыз жазылса. Жок, мен 1,5 миң сом мыйзамсыз акча алды десе, камаларыңызды билесизби? Мен жазууңузду башкасын мен эме кылбайм. Канча 2 миң сом? 2 миң сом бердиңиз? Келдиңиз. 2 миң сом акчасын кайра экөөңөр айлыгыңардан бересиңер билбейм, кайра кайтарып бересиңер. Бүгүн азыр 2 миң сом акчасы. Аягына чейин эртең айтып койду, тигибу деп кодулап, коркутуп, жасабай коюп башка кылсаңар капа болот. Араван райондук жалпы дарыгерлер практикалык борбору күтүүсүз текшерүүгө алынды. Жарандардан түшкөн арыздарда операция менен көз жарган келиндерден 10 миң сом, ал эми наркоз үчүн 1500 сом алынар айтылган. Тепе Коргон айылынын тургуну Камилохан Гапиржанова небересин дарылатууга алып келген. Ооруканадагы кызматкерлер физиотерапия канасына жана укалоонун акысы үчүн 2 миң сом алдын ала талап кылган. Бирок бардык кызматтар аткарылбай, бүгүн иштебей тургандыгын билдиришкен. Оорукана кызматкерлеринин айтымында алынган акча керектүү буюмдарга жумшалган. Бирок алар сатып алуулардын дүмүрчөгүн көрсөтө алган жок. Мен озгина күйгөн үчүн ошто даваланып келип, физ кабинетке машига жазышып берди лечениеге. Лечениеге келдим. 1,5 миң бияга физ кабинетке 500 сом массажга деп алдындан пул төлөйсүз деди. Мен ахырда төлөй десем уңашмады. Ашы алдындан 2-3 күндөн кийин төлөдүм. Азыр бүгүн 6-күн. Азыр массаж жок экен. Массаж келмedi. Endi ular бүгүн бекилamiz dedi. Nima dori-darmonda o'zim o'shdan alohida pulimga oldim aptekadan. Bular fakat xizmat haqiga oldim. Андан соң оорукананын ашканасы текшерилди. Анда тазалык сакталганы менен тамак жеген бейтаптарын эсебин айта алышкан жок. Ошондой эле күнүмдүк тамактын тизмеси да илинген эмес. 10 күнгө 266 килограмм эт бөлүнсө, муздаткычта аз өлчөмдөгү этти гана байкоого болот. Оорукананын директору акча мыйзамсыз алынганын, акча кайтарылып жана кызматкерлерге тез арада чара көрүлөрүн белгиледи. Аталган ооруканада учурда 300дөн ашуун бейтап дарыланууда. Көпчүлүгү жаш балдар. Жылуулук азыркыга чейин берилелек.
Бүт бардыгыбыз мына малда чоңойгон балдарбыз. Мен 266 килограмм эт канча болот экенин мында көз коңу менен айтам. Муногул эт 266 килограмм болот. Мен ошону айтып чырылдап атам. Токтоткула мындана. Болду. Болду, көздү ачалы. Уят, Кудай урат, башкасы эмес, Кудай урат. Мындай нерседенчи. Бирөөнүн ошо оорулуунун этин жегенден көрө жебей эле койгон жакшы. Бизде Саамдык сактоо министрлиги жактан бекитилген прескуранттар бар. Прескуранттар боюнча жумушту аткарыш керек. Канча болот? Негизги прескурант боюнча касса аркылуу ишти алып барыш керек. Азыр мыйзамсыз. Бул боюнча биз сөзсүз жумуштарды аткарабыз, чара көрөбүз. Эми 10 күнгө болобу, 15 күнгө болобу, эми ушул документти анан канча оорулар ооруканага келген негизге карап бөлүнөт да. Нормативи бар бардыгы нерсенин. Райондогу номер 22 Кадыров орто мектеби көзөмөлгө алынды. Андагы окуу планы тамак аш берүү башаламан тартипте экендиги айтылды. Ашкананын ашпоозчусу ооругандыгына байланыштуу кагаз иштеринин бардыгы ал жаранга жүктөлдү. Ар бир ата-эне айына балдары үчүн тамак ашка 10 сомдон 40 сомго чейин акча берет. Бул ата-энелердин макулдугу менен сүйлөшүлгөн. Бирок ай сайын алынган азыктын так эсеби белгисиз. Мекеменин эскилиги жетип, айланасында тазалык сакталбаган. Бул жерде акча чогултуу ушу ата-энелердин тамак ашына, балдардын тамак ашына, шашке тамагына деп башталгыч класстардын ата-энелеринен акча чогултат экен. Бул 10 сомдон өздөрүнүн айтуусу боюнча 40 сомго чейин. Бирок ошол чогултулуп аткан акчанын эсеби ким чогултат, кандай болуп чогулат, канча акча чогулду, ага эмнелер сатылып алынат, бир нерсе сатып алса, биз ушуну мынча сомго сатып алдык деген документация таптакыр жүрбөйт. Жөн эле чогултулду болуп ошол болгондо дагы бул жерде мектептин мугалими ал акчаны кармабаш керек. Анан мына райондого дагы бул боюнча биз ушу текшерүүнүн жыйынтыгы менен атайын справкаларды жазабыз. Анын натыйжасында мектептин директоруна, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларынын бардыгына мыйзам чегинде өздөрүнүн чаралары көрүлөт. Мамлекеттик мекемелерди текшерүү иштери улантылат. Өзгөчө калкты тейлөөнү жакшыртуу үчүн бардык аракеттер жумшалат. Текшерүүнүн жыйынтыгында мекеме башчыларына мыйзам чегинде